Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү биздин чыгарылышта министрликтин ишмердүүлүгүн ачык айкындуулугуну камсыз кылуу боюнча аткарылган иштерге токтолуп кетсем. 2019 жылдын жыйынтыгы менен Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына ылайык министрликке болгон калктын ишеними 6,2%, ал эми быйылкы жылдын 6 айдын жыйынтыгы менен калктын ишеними 9,5%га жогорулады. Министрликке болгон калктын ишеним деңгээли төмөндөгү иштерден улам жогорулады десем болот. Калкка көрсөтүлгөн мамлекеттик кызматтардын процедуралары жеңилдетилди. Маселен, ошол эле балага сүйүнчү, баланы асырап алуу процедуралары, социалдык төлөмдөрдүн справкаларыны автоматташтыруу, онлайн калькулятордун ишке кирүүсү. Үй-бүлө жана балдарды социалдык колдоо чаралары жакшыртылды. Биринчи жолу жеке ассистент кызматы ишке киргизилди. Балага сүйүнчү 3М төрөлгөн учурда 50 000 сомго чейин көтөрүлдү. Ал эми 4 жылдан бери көтөрүлбөй келген кепилденген эң төмөнкү киреше 11%га көтөрүлдү. Мамлекеттик жөлөк пулдарды дайындоо боюнча маалыматтар, гуманитардык, спонсорлук жардамдар ачык айкын министрликтин сайтына жайгаштырыла баштады. Калк менен иш алып баруу жакшырды. Жарандык коом министрликтин ишин жакшыртууга тартыла баштады. Аймактык башкармалыктарда коомдук кеңештер түзүлдү. Калк арасында маалымат түшүндүрүү иштери колго алынды. Министрликтин веб-сайты, социалдык тармактар, социалдык роликтерди ар кандай массалык маалымат каражаттары аркылуу жайгаштыруу колго алынды. Жалпысынан министрлик өзүнүн ишинин ачык айкындуулугун, жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу максатында бир топ иштерди аткарды. 2019 жылы министрликтин жетекчилиги тарабынан жалпы 850 адам жеке кабыл алуунда болду. Мындан сырткары республика боюнча бардык райондордо калк менен жолугушууларды өткөздүк. Ошондой эле Бишкек шаарынын четинде жайгашкан мыйзамсыз конуштарда калк менен жолугушууларды өткөрүп, аларда болгон бизге тиешелүү көйгөйлөрдү Кудайым буйрса чечтик десем болот. 2019 жылы министрликтин расмий сайты толугу менен жаңыланды. Ал жерге министрлик тарабынан аткарылып жаткан иштер боюнча маалыматтар кеңири жана толук жайгаштырылууда. Социалдык төлөмдөрдү дайындоо системасынын ачыктыгын камсыз кылуу максатында министрликтин сайтында атайын электрондук онлайн калькулятор иштелип чыгып жайгаштырылды. Бул калькулятордун жардамы менен жарандар каалаган учурда өз алдынча социалдык төлөмдөрдү ала тургандыгын эсептеп чыгууга мүмкүнчүлүк алды. Региондордо калкка жеткиликтүү жерлерде, ошондой эле министрликтин сайтында жөлөк пул алуучулардын тизмеси ай сайын жаңыланып илинип турат. Ошондой эле министрликтин социалдык мекемелерине берилген ар кандай кайрымдуулук, гуманитардык жардамдардын тизмеси калкка көрсөтүлгөн кызматтар боюнча маалыматтар дагы ачык жарыяланып турат. Министрликтин социалдык түйүндөрдө дагы баракчалары бар. Ал жерде дагы маанилүү маалыматтар, кайрылууларга жооптор дайыма жайгаштырылып турат. Калкка көрсөтүлгөн кызматтар боюнча пайда болгон суроолорду тез арада чечүү максатында атайын WhatsApp номери күнү-түнү иштеп жатат. Жерлерде министрликтин аймактык башкармалыктарынын ишин ачык айкындуулугун камсыз кылуу максатында атайын коомдук кеңештер түзүлдү.